Интернет булактарындагы маанилүү болгон сайт кабардын топтомун баштайбыз. Аны тааныштырып Абдумалик Базарбаев, кутмандуу кечиңиздер менен. Ош облусунун Ноокат районунун тургуну соц тармактарда экстремисттик маалыматтарды таратууга шектелип жатат. Тургунун Фейсбукта өлкөнүн аймагында тыюу салынган диний маалыматтарды бөлүшүп жүргөнүн Баткен облусунун Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү аныктаган. Бул факты боюнча экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен иш ачылган. Анын алкагында аккаунтту Ош облусунун Ноокат районунун 56 жаштагы тургуну колдонору белгилүү болуп, милиционерлер анын үйүн 15 июнда тинтүүгө алган. Натыйжада үйдөн аталган экстремисттик уюмга таандык 5 дана китеп, 3 баракча, диск жана телефон табылып, далил буюм катары алынган. Экс-депутат Алмазбек Батырбеков үй камагына чыкты. Маалыматты Говорит ТВга Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Батырбеков үй камагына 15 июнь күнү чыгарылган. Эске салсак, Кумтер кенинин тегерегиндеги коррупцияга шектелип президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана экс-1 вице-премьер-министр Кыргызстан фракциясынан жогорку кеңештин экс-депутаты Алмазбек Батырбеков УКМК тарабынан кармалган болчу. Атбашы районунда демалыш күндөрү уюштурулган мал базардагы ашканаларда идиштер кир сууга бир сыйра эле жуулуп, тазалык сакталбай жатканы боюнча видео маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Атбашы райондук ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкери Эльвира Тыналиева идиш жуугандын өзүнүн эрежелери бар экендигин айтты. Идишти ушундай эле алып жуйсуңарбы? Идишти ушинтип жуйсуңарбы? Жок, биринчисилер. Анан кайра дайыр чайкалат. Андан кийин аны коюлат. Анан кечине кайра жуйбуз. Кеңес беришсиң. Тияка жыйналып атат го тарелкалар, эми ушуга эле балык салып бересиңер да силерчи? Мени карагылачы. Мына эже бияка жуулат, бул кайра төгүлөт. Бияка. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жогорку кеңештин комитетинде кызматынан кетүүгө даяр экендигин билдирди. Анын айтымында учурда өлкөдө кыйынчылык болгондуктан бардык маселени чечүүгө аракеттер көрүлүүдө. Бүгүн Улукбек Марипов парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү комитетинде депутаттардын суроолоруна жооп берди. Эгерде маселе менде болсо, мен азыр кеткенге даярмын. Мен деле бир жыргап, мындай бир удовольствие алып иштеп аткан жерим жок. Кыйынчылык болуп атат. Биз уктабай иштеп атабыз. Биздин максат маселени чечиш. Мына президентибиз Кумтөрдөн баштап бардык маселени коюп атат. Биз аракет кылып атабыз. Биз жыргап бир взятка алып, же бирөөнү жумушка мен койсом, мен азыр даярмын иштен кеткенге. Менин максатым ушу бир эртең биз иштеп кеткенде артыбызда бир иш калса экен деп атам. Мен тарбиям да ошол. Туура. Эгерде менде эле маселе болуп ушул бир нерсе болуп атса, давайте чечим алыңыздар. Я готов сейчас покинуть должность. Мен бир секунд андай бир оюм жок. Мен ачык айтып коеюн, эмоция калтырсам кечирип коюңуздар. Баягы бирок ошол эле мезгилде урматтуу депутаттар, мен жоопкерчилик алууга даярмын. Мен ошон үчүн келген бул кызматка. Болбосо мен башында эле айтмакмын. Биз жашпыз, мына жаш депутаттар туура көтөрүп атасыздар. Мага туура асылып атасыздар. Эл туура асылып атат. Элде күнөө жок. Күнөө бизде, күнөө жетекчилерде. Капиталдык салымдар жетпей атат, суранып атасыздар, чече албай атам. Кайгана жеткирелик? Суу жетпей атат. Эми ушул маселелерди чогуу чечип чыгабыз да, Кудай буйрса. Мен айтып атам, Кыргызстандын келечеги кең. Урматтуу депутаттар, биз бири-бирибизди чукулап, бири-бирибизди кызматтан алуудан эч маселе чечилбейт. Өкмөттү ар 6 айда алмаштырайлы, ар 6 айда кадр алмаштырайлы. Чечилеби бир маселе? Мен эми кечирип койсоңор эмоционалдуу айтсам. Эч нерсе чечилбейт. Депутаттар Акылбек Кемелов менен Нурбек Мурашев аз жерде мушташып кете жаздады. Алар бүгүн жогорку кеңештин агрардык саясат жана суу ресурстары комитетинин жыйынында чогулган. Алгач Кемелов министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго кайрылган. Мурашев кесиптешине регламентти эстен чыгарбоо керектигин эске салды. Андан улам Кемелов Мурашевди Мариповго жактоочу болбоого чакырып, кесиптештерин сыйлагандыктан бир нече сааттан бери кезегин күтүп турганын айтты. Мен эч кимге жактоочу эмесмин деген Мурашевге кесиптеши Кемелов дебесең мага, менин аты жөнүм бар, кайра-кайра деп жатасың деп кыйкырып ордунан ачуусу менен турду. Сиз эми өтө катуу сүйлөп атасыз, түшүнүп атабыз. Мен күйүп айтып башкалар сыйлаңда сиз дагы. Мен башкаларды сыйлаган үчүн мен 2 саат, 3 сааттан бери отурам, күтүп. Сыйлаган үчүн отурам мен бuyakta. Сыйлабасам мен басып кетет элем. Тезирээк сүйлөң эми. Болуңуз бүтүн. Мындай адвокат болбой отуруп алачы. Мен эч кимге адвокат эмесмин, мен айтып коеюн. Сиз тездетип мага дебесең,
дебесең мага. Нет. Кандай? Мага дебесең сени. Сен эмне деп атасың мага? Дебесең мага. Жигиттер, токтотуп кой. Дебесең деп атам. Сөзгө мага дебесең деп атам. Эмне дейм? Дебесең деп атам. Мында мен аты жөнүм бар жакшынакай. Дебесең? Мен айттым мен сен. Деп атасың сен мага. Кайрагар деп атам деп. Интернет булактарынан алынган сайт кабардын түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эске сала кетсек, жогорудагы айтылган маалыматтарга Ош ТВ телеканалы жооп эмес. Кечиңиздер көңүл улансын, аман туруңуздар.